Өнүгүү прогресс фракциянын чечимин мен дагы айтып кетсем. Төрөбай Закирович бул жерде жогоруда айтып кеткен, ар бир фракциянын өз укугу бар регламент негизинде. Анан кийин Өмүрбек Токтогулович суроо берип калды, коалициядан чечим болду. Мен тилекке каршы азыр Өмүрбек Чиркеевич аз көрүп атам, Канат Хидекановичти көрбөй калдым. Ошондуктан биздин коалициянын чечими бир болгон жок, бир бүтүмгө. Ошондуктан Кыргыз Республика Жогорку Кеңеш депутат Тынчтык Ыбраимовичти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламент боюнча комитет төрагасы кызматы ордуна шайлоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын деп Өнүгүү прогресс фракциянын чечими. Сиздер жакшы билесиздер, Тынчтык Ыбраимовичтин тажрыйбасы мол, өмүр бою прокуратура системада иштеген, 2 жолку депутат, мурдагы 5-созувда сот укук реформа боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болгон. Мен ойлойм, бул дагы ушул кызматка татыктуу деп эсептейм.